Жалпысына жакшы маалым болгондой, алда күтүлгөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн 6 оюнда бир катар түрлөр киргизилген. Анын ичинде мынакей куш салуудагы башкы орунда. Бүгүнкү күндө мына ушул бүркүт таптагандар тилекке каршы Кыргызстандан азыраак, булардын көбүрөөк бөлүгү Ысык көл облусунан андык. Ал эми Нарын облусуна ушул бүркүт таптоо менен Нарын районундагы Алыш айылынын тургуну Аман Исмаилов алектенет. Ал эми Митишев аттын жалы менен тең ойношкон ушул тестчелер Аман Исмаиловдун шакирттери баарысы тең устатынын өнөрлөрү менен сырларын билип жана өздөштүрүп алууга дилгир. Алар учурда мүнүскөлүк менен бирге эле улуттук оюндарга да кызыгышкандыктан ал үчүн атайын убакыт бөлүнгөн. Машыгуулардан бир аз гана бошой түшүшсө, улуу дастан, манастан үзүндүлөрдү жатка айтышып, деги эле жөн тургулары жок. Кече качып атканыкей, манастын уулу Семметтей Исмаил уулу дездиртип, тагасын аба кылып, кыркылып кетип. Аң сезимдери жаңыдан гана калыптанып жаткан өспүрүмдөрдүн жан дүйнөлөрүн улуттук оюндар жана улуттук маданият менен байытуунун камындагы Аман Исмаилов көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк 6 оюндардын калыстар тобунун мүчөсү. Ал өзү көп жылдардан бери машаккаттанып келе жаткан бүркүт, ителги жана куш салуу боюнча мелдештерге катышкандарга баасын берет. Ошондой эле таптоосундагы Туман жана Береке бүркүттөрүн көпчүлүктүн сынына коймокчу. Эске салсак, анын оймок аттуу алгыры бир катар дүйнөлүк деңгээлдеги ири турнирлерде баш бәйгелерге арзыган. Антсе да биздеги мыйзамдардын өтө эле катаалдыгынан куштарды башка өлкөлөргө алып барып, жөндөмдүүлүгүн, күчтүүлүгүн байкап көрүү мүмкүн эмес. Мамлекет тараптан да колдоолор болсо жакшы болот эле. Бизди ошо чет өлкөлөр дагы чакырат. Оюндарга келиңиздер, катышыңыздар. Тилекке каршы биздин неме документтерибиз жок, эч жака чыга албай атабыз. Биз мында өзүбүз барып келип атабыз, бирок биздин колубуздагы ушубуз менен күтүп атышат да. Tek şoy vereli. Çok çap da gel. Куш таптагандардыкындай көйгөйлөр тайганчыларда да бар. Алар да тиешелүү документтер болбогондуктан мекениндеги турнирлер менен гана чектелишет. Ал эми адатыбызча статистикалык маалыматтарга таянсак, бүгүнкүгө тазагандуу даана кыргыз тайганынын 60 бар. Ошондой эле миңдейи аргындашкандар. Демек, көчмөндөр оюндарына алардын жарыштарынын жана алгырлыктардын киргизилиши аңчылыкта миңдин бири ушул тукумду улантуу кызыкчылыгын көздөйт дейт Нарын районундагы Өрнөк айылынын тургуну Муратбек Өмүралиев. Karajal деген тайган эркектен 4 жаш. Оюндарга катышып жүрөт. Таза кыргыз тайганы. Анан буюрса эми şu көчмөндөргө барып катышабыз. Выставка болот. Сынак болот тайгандардын. Ошого алып барам. Мына быйыл Европада дагы биринчиликти алды ошо кыргыз тайгандар. Выставкадан алып барып өткөзүштү. Чет мамлекетте дагы бааланды. Жогоруда кеп болгон мүнүскөрлүк жана тайганчылык араб өлкөлөрүндө да кеңири жайылтылган. Андыктан көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк 6 оюндарында алар менен тең тайлашуу оңой олтоң болбос. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын району.